Кыргыз байрагы иленген тарыхый мемориалдык комплекстин аянты 80 чарчы метрди түзөт. Флагштоктун жалпы бийиктиги 45 метр болсо, туунун узундугу 12 метр, туурасы 9 метрге жетет. Флагштоктун пайдубалынын 4 тарабына Кыргыздын белгилүү мамлекеттик ишмерлери Абдыкадыр Орозбеков, Исхак Разаков, Султан Ибраимов жана Насирдин Исановдордун сүрөттөрү түшүрүлгөн монумент коюлган. Бул аталган байрактын маанисин ого бетер арттырган. Желек адамдын руху сыяктуу нарктуу, дили сыяктуу таза тарыхый чындыкты журулуштуруп, калайык калктык ынтымакка, биримдикке чакырып, көзгө сүйкүмдүү көрүнүп, сыймыктанып турган руханий жана материалдык баа жеткис табарик. Бул бир эле аталган айыл үчүн эмес, Ош облусу үчүн маанилүү жана өзгөчө көрк кошуп турат. Областык бийлик менен бирге жергиликтүү тургундар катышкан салтанат маданий иш-чара менен улантылды. Катышуучулардын айтымында мындай саамалык элди мекенчилдик сезимин ойготот. Желектин 4 тарабынан түшүрүлгөн көрүнүктүү ишмерлердин сүрөттөрү, анда жазылган омоктуу ойлору ар бир жаранды кайдыгер калтырышпайт дешет мындагылар. Бул желектин илиниши абдан жакшы көрүнүш, себеби ушул желекти көргөн адам сөзсүз түрдө ичине бир кандайдыр бир мекени болгон сүйүү, патриоттук сезимдер ойгонсо керек. Анан кийин ушуну чоңоюп көрүп чоңойгон жигиттер сөзсүз түрдө мекенине кайдыгер мамиле жасабайт. Желбиреген Кыргызстандын желеги желбиреди, илинип турат. Бул 9 жолдун тому болуп эсептелет. Ушул жерден Жаллабаттан, Бишкектен, Өзгөндөн келген, ошондой эле Алайдан келген жол болуп эсептелет. Бул айланпа жолдун тандалып алынышы дагы жөн жерден эмес. Туш тараптан келген жүргүнчүлөр, областын 7 дубанынан келген коноктор Ош шаарына кирүүдө дал ушул жол менен өтүшөт. Андыктан Кыргыздын байрагы желбиреп тосуп алганы өзүнчө сыймык дейт курулушту каржылаган Имамидин Ташов. Кыргызстан жарандарына пайда деп ойлойм. Ушул желек желбирөө менен бирге ар бир ушул желектин астында айланпаны айланып атып, ар бир кыргыз жараны ушул мекенди сүйүү, патриоттуулук сезими ойгонуп кетсе, мен бактылуу. Максат ушул. Анан ушул күнгө болгондугунун да себеби бул жылы биздин ушул туубузга, желегибизге толук 25 жыл. Мына толуп отурат. 3-мартта болду эле. Ошол 25 жылдын урматына дагы ушул Ордолук Ошко насип болду. Комплекстин курулушун ишкер Имамидин Ташов каржылаган. Ошондой эле комплекс буга чейин Балыкчыда курулган, кийинкиси Нарын облусунда курулаары маалым болду. Дөлөтбек Кочкорбаев, Талгат Бакиев, Сентябрь, Ош облусу.